Соңку маалыматтарга караганда Түркиядагы зилзаладан каза болгондордун саны 14 миңден ашты. Жаракат алгандардын саны 63 миңден ашканын Турциянын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы маалымдады. Издөө куткаруу иштерине 22277 бригада тартылып, башка өлкөлөрдөн жалпысынан 6000ге чукул куткаруучу келген. Учурда урандылардын арасынан тирүү калган адамдарды издөө куткаруу иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Кыргызстандан барган куткаруучулар 3 нөмөт менен күнү-түнү иштеп жатышат. Алардын издөө куткаруу иштеринин натыйжасында каза болгон 22 адамдын сөөгүн таап, жакындарына өткөрүп берген. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинен барган психологдор, дарыгерлер жакындары каза болгон жарандарга тиешелүү жардам көрсөтүүдө. Жалпы өзү кырам боюнча айта турган болсом, бардык балдардын акыбалдары жакшы, 3 маал тамак аш менен камсыз болууда. Ошол эле убакта 3 смен менен күнү-түнү иш алып барууда. Тиешелүү шарттардын баары түзүлүп берилген. Зилзаланын кесепетинен Кахраман-Мараштан сырткары Түркиянын дагы 10 провинциясы, тактап айтканда Газиантеп, Шанлы-Урфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османия, Хатай, Килис, Малатия жана Элазыгда жабыркаган. Мындан улам бул аймактардан 22 кыргызстандык эвакуацияланды. Алар Казакстанга атайын рейс менен жеткирилип, Кыргызстандын элчилигинин кызматкерлери тосуп алган. Эми алар өлкөгө жөнөтүлөт. Кырсык болгон аймакка жалпысынан 5557 атайын техника тартылган. Түркиянын тиешелүү кызматтарынын 122 учагы куткаруучулар менен дарыгерлерди кырсык болгон аймакка жеткирүүгө жана жарадар болгон жарандарды өлкөнүн башка шаарларындагы ооруканаларга эвакуациялоого катышууда. Кырсык болгон жерде Түркиянын тиешелүү министрликтери жана бейөкмөт уюмдар тарабынан 94744 чатыр тигилип, жарандардын муктаждыктары үчүн 1.200.000ден ашык жууркан жеткирилди. Президент Режеп Тайип Эрдоган жаратылыш кырсыгынан каза болгондор үчүн Түркияда 7 күндүк улуттук аза күтүү жарыялады. Өлкөнүн 10 провинциясында 3 айлык мөөнөткө өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Жер титирөө Сирия, Ливан, Түндүк Кипр, Түрк Республикасы, Грек, Кипр жана Ирак сыяктуу коңшу өлкөлөрдө да сезилди. Акыркы маалыматтарга караганда Сириянын бир нече провинцияларында 2800дөн ашык адам каза болду. Акылай Кырабаева, регион.